Dileğinlerge çekçile. Girin sağa. Bizden Türk gönderiyorsun. Bu yerге okuçularımız yazın. Hayır. Oy oy. Fals Mamlaketlik Üniversitesi'nin Kırgız Dili Jana Adabiyatı sabahının okutuvchi arxitekt Do'stu Balalı. Arbanızlar. Amansızlar bardakta konuklar, Bektura Liseyine hoş geldiniz. Mühendislik kesikler olacağını. Bektur Agay 56 pedagogikалық оқу жана методикалық китептердин автору. Өз кезегинде эл Bektur Agayга зор ишин көрсөтүп, 1986 жылы, 1991 жылдары СССР Жогорку Советинин депутаттарына шайлашкан. Bektura Agayga mamlaket tarafından Жогорку наамдар эсебилген. Кыргыз Республикасынын эл агартуучусуна тиешелүү Ардак белгиси ордени, СССРдин эл агартуучусуна тиешелүү. СССРдин Крупская атындагы медалы, СССРдин ВДНХсынын күмүш медалы. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги жана Манастын мин медалы, Ишенал Арабаев атындагы сыйлыктын лауреаты, даңк медалы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл мугалими. Bektur Agay лицейинин окуучулары менен Bektur Agayыбыздын жолдошу иш-чарасын баштасак. Сөз Bektura Agay лицейинин директору Жылжай Аттокор эжекеңизге берсек. Биздин коноктор жана лицейдин мугалимдер жамааты, окуучулар бүгүн биз үчүн абдан жакшы күн болуп турат. Мамлекеттик тил күнүнө карата Bektur Agay менен тегерек стол уюштурууну белгилеп отурабыз. Bektur Agayыбыз быйылкы жыл Bektur Agay жылы болуп эсептелинип жатат. Ушул окуу жылы бүткөнгө чейин биз Bektur Agay менен далай иш-чараларда чогуу болобуз деген ишенимдебиз. Жана ошондой эле баарыбыз лицейдин атынан Bektur Agayга чын ден соолук, узун өмүр каалап кетебиз. Агай артыңыздан улуу көч келе жатат. Ошол көч сиздин көчүңүздү улап, андан ары сиздин ыкмаларыңызды бүтүндөй республикага жайылсак деген ишенимибиз зор. Жана ошону өзүбүз дагы милдеттериме катары мойнубузга алып турабыз. Анда бүгүнкү иш-чарабызды баштап коелу. Лицейдин жамааты жана окуучулар биз абдан кубанычтабыз. Өзүңүздөр баамдагандай баарыбызга белгилүү, быйылкы жыл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын 33 жылдыгын белгилеп жатабыз. Мына ушул 33 жылдыкка карата жалпы республикабызда бир айлык жарыяланган, бир айлыктын алкагында жалпы эле университеттин алдындагы кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө, лицейде, бизде жалпы Талас мамлекеттик университетинде көп иш-чаралар өткөрүлүп атат. Мына ошо иш-чаралардын бири мына бүгүн лицейде өткөрүлүп атат. Биз абдан сүйүүнү менен кабыл алып, жаңы эле биздин университеттин китепканачылары да өзүнчө жаңы эле иш-чарадан келе атабыз. Анан эмне дейбиз? Жогору жактан келген, улуттук тил комиссиясынан келген, министрликтен келген тапшырмалардын баардыгына биздин окуу жайдын жалпы структуралык бөлүмдөрдүн жамааты, жалпы студенттер абдан активдүү катышып атышат. Буюрса, мына ушул жума негизи ушу бир айлыкты жыйынтыктоо жумасы, бир айлык жабылып атат. Буюрса, мен ойлойм бир айлыкта абдан көп иш-чараларды өткөргөнгө жетиштик. Кудай кааласа, мына ошонун баарын жыйынтыгы чыгарылып, мүмкүн ушул айкын аяк Gelecek üyeleri. Bu жерде мындай караганда кадимки 3 мундун кошулуп жаткандай элес калтырды. Эң улуу муундагы университеттин мугалимдери келип отурушуп, анан мугалимдер жамааты отурат, катышты. Демек алар көч баштап студенттерди тарбиялап жаткандар. Андан кийин силер ошол алар даярдаган билимди өздөштүрүп окута турган, келечекте өз жолуңар таап кете турган бул силерсиңер. Мен бу жерде айтайын деп жатканым, жанатан берки
Кубаттуу сөз десем болот. Кубаттуу сөздөрүңөргө мен таазим кылам. Бар болгула, арбагыла. Дайыма кыргыз көчүнүн сабында болгула. Буюрса ишеним чоң, ошол сабында өзүңөрдүн атуулук жүгүңөрдү көтөрүп кете аласыңар. Анткени мурда дагы алдагы китепканада бир жолугушууда мен мурда байкаган эмесмин. Кийинирээк байкап калдым. Ушул жердеги окуучулардын көбү катышкан экен. Анан ошол окуучулардын ой жүгүртүүнү, оюнун тереңдигин байкадым эле да. Анан азыр ошол дагы ой жүгүртүүнүн тереңдиги алган силерде ошо жүрөгүңөрдө кут бар экендигин мен мындайча айтсам деп турамын. Баалуулуктарды кое турайын, мен араксыздап атат. Баалуулуктун тикеттерди берем, ошолор баалуулуктар болот. Анан айтайын дегеним, айнанайым балдар, ала тоолук ак калпак кыргыз элинин жана Манас атанын, ошондой эле алардын жолдо элге кызмат кылып жүргөн мугалимдериңердин өрнөктүү өмүрүн тутуп, ар дайым таза жана туура ойлоңуңар. Бул биринчи кадам болуп эсептелет. Таза жана туура ойлонуу. Ой бузуп салса, ушуну мынтип салды, мынага мынтип салсам деген жаман нерсенин баары биринчи ойдо пайда болот. Ошондой эле ала